Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкекте Башкы прокуратуранын юридикалык академиясы ачылды. 20 январда Бишкек шаарында Башкы прокуратуранын юридикалык академиясынын ачылыш аземи болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышып, академиянын негизги максаты укук коргоо органдары үчүн жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо экенин белгиледи. Бул академиядан укук коргоо жаатындагы кызматкерлеринин иш учурунда келип чыккан алешемдиктерин, кемчиликтерин, мүчүлүштүктөрүн кыскартып, натыйжалуулугу артаарын, билими менен иши айкалышаарын илгери үмүт менен күтөбүз, деди Садыр Жапаров. Жапаров аталган академияда студенттер менен окутуучуларга бардык шарттар түзүлгөнүн айтып, алар адам укугун коргоо жаатында реалдуу кадамдарды жасашы керектигин белгиледи. Президент окуу жайдын окутуучуларынын 65% илимий даражалары бар экенин жана учурда укук коргоо органдарында иштеп жаткан тажрыйбалуу кызматкерлерди тартууну сунуштады. 2023 жылы негизделген Башкы прокуратуранын юридикалык академиясы 2024 жылы ачылган. Учурда 250 студент окуйт. Эки факультеттен турган окуу жайда юриспруденция, прокуратура менен сот ишмердүүлүгү, соттук экспертиза жана маалымат коопсуздугу багытында окуу жүргүзүлөт. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бишкекте жаран аялын өлтүрүп, бир күндөн кийин милицияга кабар берген. Бул тууралуу Лейн райондук милициясынан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 19 январда болжол менен саат 20:28-де 102 кызматына бир жаран чалып, 18 январда аялы менен уруша кетип, аны өлтүргөнү тууралуу билдирген. Жерине ыкчам тергөө тобу барганда аталган факт чын болуп чыккан. Шектүү катары 50 жаштагы жаран кармалган. Ага адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, иликтөө иштери жүрүүдө. Бишкекте 3 жигит шаар тургунун сабап аны видеого тартып алган шектүүлөр кармалды. Бишкекте 3 жаран карактоого, бейбаштыкка жана уюшкан топ түзүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча 14 январда эртең мененки саат 7:00-дө белгисиз адамдар Туңгуч кичи районундагы Ээн талаада 28 жаштагы жигитти ур тепкиге алып, аны видеого тартып алган. Сабалган жигит милицияга арыз менен кайрылган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 261 беренеси уюшкан топ түзүү жана катышуу, 207 беренеси каракчылык жана 280 беренеси бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 21 жаштагы жана 20 жаштагы жарандар кармалган. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө улантылууда. Башкы прокуратуранын алдында эркек киши өзүн өрттөдү. Бишкекте Башкы прокуратуранын алдында эркек киши өзүн өрт койду. Бул тууралуу активист Ыргалай Бекмуратова Facebooктагы баракчасында билдирип, өзүн өрттөөгө барган жарандын видеосун жарыялаган. Аталган жаран кыймылсыз мүлк маселеси боюнча адилеттикти таппагандыктан өзүнө өрттөгөнү айтылууда. Жакында акталган Самаев президенттин Жалал Абаддагы өкүлүнүн орун басары болду. Жогорку сот тарабынан акталган Урмат Самаев президенттин Жалал Абаддагы өкүлүнүн орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка өкмөт башчы Адылбек Касымалиев кол койгон. Урмат Самаев 2016 жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланган. 2021 жылы Токмок шаарынын мэри болуп дайындалган. 2023 жылы апрелде УКМК Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында туруктуу коррупциялык схема уюштурууга тиешеси бар деп, Самаевди кармап, ишканада болгон мыйзамсыз иштерде мамлекетке 130 миллион сомдон ашык зыян келтиргенин билдирген. Жакында эле Жогорку сот тарабынан ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен коюлган айыбы кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу жокко чыгарылган. Садыр Жапаров 2023 жылы Акылбек Жапаровка караганда азыраак киреше тапкан. Салык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин 2023 жылы тапкан кирешеси боюнча декларациясын жарыялады. Президент Садыр Жапаров тапшырган декларациясында 2023 жылы 2 миллион 760 миң сом киреше тапканын, ээлигинде айыл чарба багытындагы 63 сотық жер бар экенин көрсөткөн. Ал эми мурдагы өкмөт башчы Акылбек Жапаров декларациясында 2023 жылы 2 миллион 826 миң сом киреше тапканы, аянты 77
2,5 чарчы метр батарея бар экени жазылган. Эскерте кетсек, Акылбек Жапаров 2024-жылы 16-декабрда кызматтан кеткен. Дайырбек Орунбеков 2023-жылы 10,491,5 миң сом киреше тапкан. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков 2023-жылы 10,491,5 миң сом киреше тапкан. Бул тууралуу анын мурдагы жыл үчүн тапшырган декларациясында айтылат. Ошондой эле ал 3,7 соттук жери, 1,68 миң сомдук мотоциклдери бар экенин көрсөткөн. Дайырбек Орунбеков Репортер KG'ге 2023-жылы тапкан кирешеси боюнча түшүндүрмө берип, мамлекеттик кызматта иштеп баштагандан бери бардык мүлктөрүн жана айлык маяналарын, тапкан кирешелерин декларацияда толук көрсөтүп келе жатканын билдирди. Орунбековдун айтымында ал декларацияда көрсөткөн 3,7 соттук жер Бишкектин Аларча конушунда жайгашкан. Аны бир топ жыл мурда $15 миң сатып алып, 2023-жылы $100 миң ошол жылдагы курс боюнча болжол менен 8,16 миллион сомго саткан. 2023-жылы тапкан кирешесинин көбү жер тилкесин саткандан түшкөн. Калганы жумуш ордунда тапкан айлыгы. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45 миң сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар консультация, сакоозу жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45 миң керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбыз эч нерсесиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү күнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Бишкектеги темир жолду көчүрүү мэр бошой турган жердин баасын атады. Темир жол көчүрүлсө бошогон жердин баасы $450 миллион түзөт. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев билдирди. Буга чейин министрлер кабинети Кыргызстандагы кытайлык China Road and Bridge Corporation компаниясы менен кызматташуу боюнча меморандумду бекиткен. Документте темир жолду борбордон сыртка жылдыруу каралган. Бүгүн Жогорку Кеңештин агрардык саясат боюнча комитетинин жыйынында Айбек Жунушалиев компания темир жолду жылдыруунун 3 вариантын сунуштаганын эске салган. Мэрия айланма жол менен катарлаш кеткен вариантына токтолгон. Долбоордун баасы болжол менен $550 миллион болот. Ошол эле учурда бошогон жерлердин баасы $450 миллион түзөт. Алар мамлекет өзү каржылай турган болсо, өзү каржыласын же бошогон же тилкелерин бизге өткөрүп берсин. Биз кичи райондорду салабыз деп сунуштап жатат. Азыр кандай чечим кабыл аларыбызды карап жатабыз деген Жунушалиев. Кала башчысы Токмокту, Кантты, Кара-Балтаны байланыштыра турчу магистралдык бир трасса калтырууну талап кылып жатканын кошумчалады. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн.
Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Жогорку кеңештин депутаттары иш менен күрөш чабал жүрүп жатканын сынга алышты. Жогорку кеңеште иш менен күрөш чабал жүрүп жатканы айтылып, депутаттар алешемдиктерди тизмектеди. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев отчет берип, абанын булгануусуна автокөлүктөрдүн катализаторсуз иштөөсү, бактарактардын кыйылышы жана башаламан курулуштар таасир этип жатканын айткан. Иш дагы деле бар, бирок анын көлөмү 2021-жылга салыштырмалуу азайды, деди Машиев. Министр Бишкектеги иштин негизги себептери катары төмөнкүлөрдү атады. Жеке сектордагы көмүр жагуу 40%, эски жана катализаторсуз автоунаалар 30%, ТЭЦ 15%, шамал менен тараган чаң 13,5%. Өндүрүштүк объектилер 1,5%. Отурумдун жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев газдаштырууга насыяны пайызсыз берүү керектигин белгиледи. Акбөкөн Таштанбеков катализатору жок автоунааларга айып салууну сунуштаса, Нурбек Алимбеков катализаторду элге бекер берүү керектигин айткан. Ал эми Балбак Түлөбаев көйгөйдү чечүү үчүн бир катар сунуштарды айтып, бул багыттагы алешемдиктерди атады. Министр кара кеченин көмүрүн жакканга болбой турганын айтууда. Кандай болсо эмне үчүн мындай, андай болсо эмне үчүн мындай көмүрдү жагууга уруксат бересиздер? Шаар Тургай айылдар да ыштан жабыркоодо. Мэрия өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда. Өкмөт жардам бериш керек эле, бирок алдап кетти. 50 миллион долларды иш менен күрөшкө деп алып республикага чачыратып жатасыңар. Ошону мэрияга бергилечи, ишти кандай чечер экен. 2 миллиард сом берем деп ал дагы жок. Үстүнө 8%дан коюп алып ууланып өлгүлө деп отурасыңар, деди Түлөбаев. Мындан тышкары эл өкүлү тыгын маселесин чечилсе, иш азаярын белгилеп, Монрельс жана метро курулушу керектигин дагы бир жолу эскертти. Ташиевдин атын сатып үйгө кезекке отургузам деп элди алдап жүргөн адам кармалды. Өзүн Камчыбек Ташиевдин ишенимдүү адамы катары көрсөткөн жаран алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Сузак район Көкжаңгак шаарынын тургуну мамлекеттик ипотека боюнча кезекти жылдырууну убада кылып, жарандардын акчасын алдап алганы аныкталган. Учурда шектүүнүн ушул сыяктуу фактыларга тиешеси бар жогу аныкталып жатканы айтылды. УКМК башка дагы жабыркагандар болсо 03722 560 0556 0618 83 телефон номерлери аркылуу билдирүүгө чакырды. Салык кызматынын борбордук аппаратындагы жазалоочу түзүм жоюлганы кабарланды. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Маалыматка ылайык, салык кызматынын аппараттык жыйынында борбордук аппараттын жаңы түзүмү бекитилген. Борбордук аппараттын текшерүү башкармалыгынын функциясы кыскарды. Кайра уюштурууга чейин аталган башкармалык негизинен буга чейин иштин мындай абалынан нааразы болуп келген ири бизнеске карата көчмө текшерүүлөрдү жүргүзүп келген. Эми салык кызматынын борбордук аппараты көчмө текшерүүлөрдү жүргүзбөйт. Текшерүү башкармалыгы пландаштыруу, тобокелдиктерди талдоо жана баалоо, отчет түзүү, мониторинг жана методология менен гана алектенет деп айтылат маалыматта. Бекитилген планга ылайык текшерүүлөрдү аймактык салык органдары гана жүргүзөрү кошумчаланды. ИИМ коопсуз шаардын каттарын онлайн жөнөтүү мүмкүндүгүн кароодо. Жол эрежесин бузуу боюнча токтомдорду электрондук форматта таратуу пландаштырылууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун ИИМ демилгелеп коомдук талкууга чыгарды. Маалыматка ылайык, бул чара акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашуунун алкагында каралып жатат. Учурда токтомдор жарандардын же алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн колуна жеке тапшырылышы керек. Бирок бул ыкма көйгөй жаратып чыгымга учуратууда. 2024-жылга чейин 5 жылда токтомдорду басып чыгаруу, конвертациялоого жана жеткирүүгө 95,8 миллион сом сарпталган. Ошондуктан токтомдорду электрондук почта, мамлекеттик портал, мобилдик тиркеме жана СМС аркылуу жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн киргизүү зарыл деп айтылат мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Ошондой эле онлайн режимде билдирүүнү ачпаса же байланыш жеткиликсиз болсо, ал тапшырылбаган болуп эсептелип, документ кат аркылуу жөнөтүлөрү кошумчаланган. Бишкекте газдын жарылышынан жабыркагандардын абалы айтылды. Бишкектеги газ жарылган үйдөн 62 жана 38 жаштагы аялдар жабыркаган, экөө энеси менен кызы экенин Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аялдын денесинин 60% күйүп, абалы өтө оор деп бааланууда. Ал эми кызынын денесинин 10% күйүп, абалы орточо оор экени айтылды. Кечээ Көкжар жан конушундагы көп кабаттуу үйдө газ жарылган.
Декларация Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Көкүлов канча киреше тапкан, салык кызматы мамлекеттик кызматкерлердин 2023-жылга кирешеси тууралуу декларациясын жарыялай баштады. Анда көрсөтүлгөн маалыматка ылайык, Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Көкүловдун 2023-жылы 1.812.603 сом киреше тапкан. Ал эми анын чыгашасы 448.000 сомду түзгөн. Декларацияда анын кыймылсыз мүлкү жок экени жазылган. Ал эми кыймылдуу мүлктүү пунктунда 1.8 миллион сомдук жылкы, 1.3 миллион сомдук ири мүйүздүү мал, 850.000 сомдук майда мүйүздүү мал жазылган.